Ассаламу алейкум туугандар. Негизи арык болуш зарыл ушунчалык. Же семиз болуп жүрө берсе болобу? Чоң изилдөөлөр болгон, дүйнөлүк организациялар, Всемирный организация здравоохранения буйрутма берип, ошо бир ишканалар чоң изилдөөлөрдү кылган. Толук ашыкча семиз болуу адамдын ден соолугуна кандай таасир берет? Ашыкча толук болуу, ашыкча семиз болуу жанагындай инфаркт, инсульт, сахарный диабет жана башка толтура ооруларды 2 эсе 3 эсе көп ошо дуушар болот. Ошондой толук ашыкча толук адамдарчы, өзүнүн денесин нормага алып жүргөн адамдарга карагандачы. Ошон үчүн ден соолукту чыңдаш үчүн өзүңдүн весиңди нормага алып келиш өтө зарыл да, өтө зарыл нерсе. Кантип арыктаса болот? База негиздерин айтып берейин жалпы. Мисалы, эркек адамды алайлы. Эркек адам, аял адам эмне айырмасы бар? Аял адамга азыраак калория керек күнүнө. Мисалда болжолдоп айтып атам. Ар бир эркек, ар бир аялдыкыда ар кандай нормасы. Эркектики 2000–2500 калория керек деп коелу, болжолдоп орто эсеп менен күндө. Аялдыкы 1500–2000ден 2000ге чейин. Эркектин мисалы менен сүйлөшүп көрөлү. Эркекке күндө, мисалы бир эркекке вес жоготпош үчүн, арыктабаш үчүн, семирбеш үчүн күндө 2000 калория керек, орто бир среднестатистический эркекке. Эми ошол арыктап башташ үчүн ошол калорияны канчага түшүрүш керек? Дароо көп пайызга түшүрүп салбаса болбойт. Ийгиликтүү арыкташ үчүн стабильно 10–20% түшүрүш керек. Мисалы күндө сага 2000 калория керекпи? 10%га түшүрсөң канча болуп калып атат? 2000ден 200 калория 1800 калорияга түшүрүп кой. Ошентип бир жума жүр. Бир жума жүргөндөн кийин уже вес кетиш керек. Норма. Жакшы откат болбой турган, ийгиликтүү жакшы норма бир жумада 0,5 килограммдан 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктаса, бул чоң ийгилик. Бул чоң результат туугандар. Себеби ушинтип акырын арыкташ керек адам, шашпай, жай. Ошондо жакшы болот. Эгерде бир жума ушинтип диета кармадың, калорияңды карадың, бир жумадан кийин вес азайбаса, дагы кичине кошуп коюш керек. 200 эмес, дагы плюс 100, дагы 300 калорияга азайтып коюш керек. Бунун баарын кантип санаш керек? Таблицалар бар, интернетте бар. Кийин деле мен сиздерге каалооңор болсо, ниетиңер бар болсо, буну айтып берем. Калория, тамактарда калория кантип санаш? Бул жеңил эле нерсе. Анан туугандар, бул бир 10%-дан 20%га чейин калорияны азайтыш керек. Ушудан көбөйтпөш керек. Себеби 20%-дан көбөйтсө, уже срывтар болот, уже стресстер болот, уже жанагындай аябай недоедание болот, организм истощениялары башталат. Бул аябай ден соолукка карама-каршы зыян алып келиши мүмкүн да. Адам арыктабай эле, наоборот, бир ден соолугу ооруп калып, бир оорун алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ушуну карайлы туугандар. Өтө маанилүү бул. Өтө көп калорияны азайтпайлы дароо. Анан ушу менен биргеликте туугандар эмне кылыш керек? Кыймыл аракеттерди көбөйтүш керек. Эң жөнөкөй басуу. Күнүмдүк норманы аткарыш керек. Минимум 5 километр басуу. Минимум 5 километр басуу. Бул тез эле басып койсо болот буну туугандар. 2 бөлүп же 1 элечи. Эртең менен же кечинде же эртең менен кечинде 2ге бөлүпчү. Минимум 5 километр басуу күндө кошулуш керек бул. Ошо менен кошо эмне кошулуш керек? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо 5 километрден көп. 8 километр, 7 километр андан да жакшы. Ден соолугуңузга зыян болбой, өзүңүздү жакшы сезип атсаңыз, көбүрөөк басып коюу жакшы. Буну күндө кылыш керек туугандар. Анан ошо менен биргеликте хотя бы через день үйдө болобу, же жумушта болобу, мындай упражненияларды кошуш керек да, атайын гимнастикаларды. Ал приседание болобу, отжимание болобу, ар бир аял эркек үчүн подобрать этсе болот да, индивидуально. Ошону кошуп коюш керек, жөн эле басып. Ошо менен чектелбей, дагы через день же жумасына 3 жолу бир гимнастика кошуп коюш керек күндө 15–20 мүнөт. Ал өтө жеңил, көп убакыт албайт, бирок ден соолугуңузду чыңдайт, мышечный массаңызды бекем кылат, сөөк суставтарыңызды бекем кылат жана ашыкча жанагындай майларды жок кылат да, күйгүзөпчү. Ошо туугандар, база ушул эле болду. Каяктагы нерсени интернеттегилер каякта бир супер таблетка, супер методдорду эмете берет, бирок баары эле барып ушуга кайтат да. Ушуга кайтат туугандар. Анан тамактарды тандап жеш керек да. Тандап. Себеби тамактардын арасында тойгузбайт, бирок калориясы көп тамактар бар.
анан тойгузбайт, анан калориясы көп, анан кайта курсакты ачтырат. Мисалы жанагындай таттуу лимонад, таттуу газировкалар, ар кандай таттуу соктор, алар эмне, алар кыйратып адамдын курсагын тойгузбайт. Бирок ошо кант көп болгон үчүн ошо канттын калориясы көп. Ал курсакты кыйрап адам тоюп калбайт, бирок май кошула берет да. Адам ачка болуп дагы жегиси келе берет тамакты, себеби ал таза кумшекер да, аны быстрый углеводы деп коет, таза кант. Ал аны ичкенде инсулиндер көтөрүлөт, тиги бу болот, кайта курсагың ачат, ышылса бул чоң бир цикл да. Аны башка бир күнү башка видеодон айтып берем го, ал кантип иштейт. Азыр негизги эң биринчи ошондой углеводы, канттарды азайтыш керек. Газировкаларды жана сокторду таптакыр үзүш керек да. Особенно башында, кийин акырын кошуп койсо болот, особенно башында, ошо арыктап баштап атканда. Анан ошо рационду караш керек. Рационду караш керек. Жанагындай ак нандарды алмаштырыш керек. Себеби ак нандарда ошонун ичинде быстрый углеводдор бар да. Ал да адамды семиртет. Ошо ап нандарчы, аларды алмаштырыш керек. Нандын өлчөмүн негизи эле азайтып, нандын өлчөмүн жеп аткан. Анан баягы полторашка, экинчи сорттогу нандарды жепчи, алар ток да болот жесең, жана көп семиртпейт да, жана ден соолукка пайдалуу болот да, витаминдери көбүрөөк андай нандардын. Анан жана тамактарды да тандап жеш керек. Жанагындай куурулган фастфуд, жанагындай зыян тамактарды азайтып, тушеный овощи, картошкаларды, тооктун этин, уйдун этин, анын баарын жесе болот. Анын баарын туугандар, силердин каалооңор болсо, анын баарын иретке келтирип, тартипке салып, туура тамактанып, ден соолукту чыңдап, жакшынакай шашпай арыктаса болот. Ошо туугандар, бул база. Арыкташ үчүн өтө деле көп нерсе кереги жок. Эмнени кылба, ушул база, ушул негизги кайтасың да. Күнүмдүк калорияңды азайтышың керек, кыймылыңды көбөйтүшүң керек. Бул боюнча дагы бул чоң тема экен. Бүгүн негизи база жалпы эле айттым. Ийгиликтүү арыктаса болобу? Болот. Базаны мен силерге айтып бердим жалпы. Кийин баягы буну майдалап, уже более подробно, более кененирээк эмне жеш керек, кандай жеш керек, эмне ичиш керек, эгерде каалооңор болсо жазгыла, сурагыла, айтып берем, видео жаздырып берем. Ошо туугандар, оорубаңыздар, аман болуңуздар, ден соолугуңузду караңыздар. Көрүшкөнчө.